Жогорку кеңештин дагы бир депутаты мандатын тапшырганы калдооңдөнөт. Ал эми Ташиевке жакынделген депутаттык топ атын өзгөрттү. Жаңы министрлер бүгүн Жогорку кеңеш тарабынан шайланды. Жанар Акаев Ошто темирдей тартип орнотууну көздөөдө. Мамлекеттик тил үчүн Куликов менен соттошкон блогер Элдар Жакыпбеков менен Карим Ханжазан достугун айта коем деп коркутууларга кабылгандыгын айтууда. Ал эми Украина элине колдоо билгизген дагы бир активист шаардык милицияга чакырылган. Эрулан Кокулов көлдөгү аптеканы текшерип, абалына нараазычылык билдирди. Улуттук банк негизги ставкасын көбөйттү, эми кредиттердин пайызы дагы өсүүсү күтүлүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды алдыңкы мүнөттөрдө эч кандай цензурасыз талкуулайбыз. Сиздер комментарийлерде өз пикириңиз менен бөлүшүп, лайк коюп же экрандагы QR аркылуу биздин Patreonго жазылып, бизди колдой аласыз. Ал эми эфирде кайрадан эле мен Перизат Сайтурхан, саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин төрагасынын биринчи орун басары Чыңгыз Ажыбаев кызматтан кетүү боюнча арыз берди деп айтылууда. Ал Жогорку кеңештин 8-чи чакырылышынын башында Ажыбаев парламенттин төрагасынын биринчи орун басары кызматына шайланган. Ажыбаев номер 1-чи шайлоо округунда ат салышып, добуш берүүдө биринчи орунду ээлеген. Борбордук шайлоо комиссиясы Ажыбаевдин кызматтан кетүү боюнча арызы түшө электигин билдирди. Бирок эгер ал арыз берсе, белгиленген жол жоолорго ылайык каралат. Жогорку кеңеш 25 февралда кечээ кеткен 2 министрдин ордуна жаңы министрлерди шайлады. Анын жыйынтыгында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри кызматына Эрлис Акумбековдун жана саламаттыкты сактоо министри кызматына Дамирбек Осмоновдун талапкерлигин карап, бир добуштан макулдугун берди. Эрлис Акумбеков 42 жашта, ишкерлик менен алектенип, ошондой эле Кыргызстандын жер семирткич ташуучулар ассоциациясынын төрагасы. 42 жаштагы Дамирбек Осмонов болсо 2016 жылдан бери Кыргызстандагы Бикарт клиникасында башкы дарыгер болуп иштеп келген. Бул клиника Матраимов камалганда камакта эмес эле ушул жерде жаткан деп аты аталган. Андан мурда кийинде ар кандай деңгээлдеги чиновниктер СИЗОдон Бикартка которулуп турчу. Жогорку кеңештин өзүнүн түзүмүндө да өзгөрүүлөр болуп, эмгек, саламаттыкты сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитетине Гүлсункан Жунушалиеванын ордуна Гүлкан Молдобекова төрайым болуп шайланды. Анын талапкерлигин алаттуу депутаттык тобу көрсөткөн. Ал эми сот, укуктук маселелер, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетине Болот Борбиевдин ордуна Сүйүнбөк Көмүрзаков төрага болуп шайланды. Комитет төрагаларынын эмне себептен кызматтан кеткени расмий айтылган эмес. Коомдук тармактардагы маалыматтарга караганда Гүлсункан Жунушалиева Камчыбек Ташиевдин Томскиде чогуу кылган группалашы болот. Ошондой эле Ташиевке жакынделген депутаттар топтун атын өзгөртсө коопсуз болот деп чечиштиби? Айтор бүгүн Жогорку кеңештеги Ата журт депутаттык тобу атын Эл үмүтү Ата журт болуп өзгөрттү. Бул тууралуу топтун төрагасы депутат Дастанбек Жумабеков билдирди. Топтун катарына жаңы депутат Талайбек Сарыбашев да кирди. Ата журт депутаттык тобунда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевке жакын депутаттар көп экендиги айтылып келген болчу. Ал эми депутат Эрулан Кокулов өзүнүн блогерлик тарыхын унута албай келеби? Айтор ал Ысык көл облусунун Тоң айылындагы Эл Аман мамлекеттик дарыканасына текшерүү жүргүзүп, олуттуу мыйзам бузууларды аныктап, жергиликтүү бийлик органдарынын аракеттерин сынга алды. Ал дарыканада дары-дармектерди сактоо үчүн жетиштүү шарттар түзүлбөгөндүгүн, температураны көзөмөлдөө жоктугун жана бир нече дары-дармектердин начар абалда экендигин белгилеген. Кокулов ошондой эле райондук администрациянын жана медициналык мекеменин жетекчилигин көңүлүн системалуу көзөмөлдүн жоктугуна бурду. Gördünüz aптеканы? Тепти холодильникти көрдүңүзбү? Холодильник бар бул жерде да. Жок, көрдүңүзбү тепти холодильникти? Урматтуу аким, келиңиз сиздер. Холодильник бар ал жерде, там холодильник бар. Хорошо, азгатуу. Аптеканы көрдүңүзбү? Жок, жарылапсыз. Ушуlardan аласыз. Тептин албайсыз эле мындан туурабы? Күнүдөн бери. Текшерүү учурунда ал райондук акиминен, анын орун басарларынан жана башка дарыгерлерден мыйзам бузууларды тез арада оңдоону, стандарттарга жооп берген жайларды камсыз кылууну жана дарыкана тармагында тартипти калыбына келтирүүнү талап кылды. Соц тармактардагы талкуу жана ата-энелердин нараазычылыгынан кийин Агартуу министрлиги Кыргызстандагы мектеп окуучуларынын жазгы каникулун дагы 4 күнгө узартты. Бул тууралуу министр Докдуркүл Кендирбаева Facebook'тагы баракчасына жазды. Ага ылайык окуучулардын жазгы эс алуусу 2 марттан 6 мартка чейин созулуп 5 күн болот. 9 марттан тартып 4 чейрек башталат. Министрлик 3 чейректин 4 күнү 4 чейректин аягына кошулгандыгын, быйыл окуу жылы адаттагыдай 25 майда эмес 29 майда аяктай тургандыгын эскертти.
Урматтуу ата-энелер, мугалимдер, агартуу министрлиги сиздердин окуучулардын жазгы эс алуусу аз болуп калды деген өтүнүчтөрдү, кайрылууларды эске алды. Окуучулардын эс алуусу 2 марттан 7 мартка узартылды же 4 күн кошуу чечимин кабыл алдык. Ал эми окуу планын аткарууга керектүү 4 күндү май айында кошумча окуйбуз. Тактап айтканда окуу жылы салтка айланган 25 майда эмес, 29 майда аяктайт. Акыркы коңгуроо 29 майда болот. Буга чейин агартуу министрлиги окуучулардын жазгы эс алуусу 5 мартта 1 күн болоорун, окуучулар 9 марттан мектепке кайтарын билдирген. Коомчулук жана ата-энелер 1 күндүк эс алуудан балдардын чарчоосу жазылбастыгын белгилеп, нараазычылыгын билдиришкен. Ал эми депутат Дастан Бекешев окуучулардын талап кылынган мектеп формасы ыңгайсыз экендигин айтып чыкты. Анын айтымында бир катар аймактан окуучулар кайрылып, мектеп кийими боюнча даттанган. Кышта калың кар жааганда баса албайсың. Ысыкта да окуучуларыбыз кыйналат. Кайрылуунун көбү Бишкектен эмес, аймактардан келип жатат. Мен мектеп формасын жокко чыгарууну сунуштабайм. Андай укук берилсе, алар эски кийим же башка кийим менен бара баштайт. Мектеп формасын жөн эле киргизишкен эмес. Бул дисциплина үчүн. Келгиле, талаптарды өзгөртөлү. Неге окуучуга мектепте башка формада жүрүүгө болбойт? Мисалы, футболка же кофта, джинсы кийсе, кыздарыбыз эмне үчүн сөзсүз юбка кийиши керек? Депутат окуучуларга смарт casual стилинде кийинип, мектепке барууга уруксат берүүнү сунуштады. Ал стиль бул классика жана ыңгайлуулуктун кошумчасы. Эскерте кетсек, азыркы талап кылынган форма 2015 жылы кабыл алынган. Көпчүлүк мектептерде окуучулардан кара түстүү шым юбка жана ак көгүш түстүү көйнөк кийүү талап кылынып келген. Билим берүү министрлиги депутаттын сунушуна комментарий берип, форма классикалык стилге ылайык келиши керектигин белгиледи. Формасы классикалык стилге ылайык болушу керек. Эмне үчүн? Биринчиден, ченемдик талаптар Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 12 августундагы номер 572 токтому менен окуучулар үчүн мектеп формасына каратуу бирдиктүү талаптар бекитилген. Ушул аталган токтомго ылайык мектеп формасы классикалык стилде тигилиши жана аба ырайынын шарттарына, сабак өтүлүүчү жайга, ошондой эле окуу жайларындагы температуралык режимге ылайык келиши керек. Белгилей кетүүчү жагдай, бирдиктүү мектеп формасы жөнүндө нормативдик укуктук актыларды иштеп чыгып атканда ушул бардык кызыктар тараптар катышкан, ата-энелер, окуучулар, эксперттер жана коомчулуктун башка өкүлдөрү тартылган. Эске салабыз, балдар үчүн мектеп формасы бир түстөгү кара, боз, кочкул көк, кочкул кызыл кеземеден тигилген жилет, шым жана пиджактан каалаган айкалышын камтыйт. Кыздар үчүн блузка, жилет, юбка, шым, көйнөк, фартук жана пиджак сунушталат. Алар бир түстөгү же торчо кеземеден болушу мүмкүн. Көйнөктүн түсүнө жараша айта турган болсок, ак, агыш боз, ачык көгүш, ачык саргыч түстө болсо болот. Социалдык жактан аяр катмардагы ата-энелерди мектеп тарабынан белгиленген форманы милдеттүү түрдө сатып алууга мажбурлоо туура эмес деп эсептейбиз. Мындай учурларда балага үстү ачык түстө, асты кочкул түстө деген талапка ылайык форма менен камсыз кылууга жол берилет. Экинчиден, тартип жана ишкердик атмосфера. Бул классикалык стиль ишке багытталган шарт түзүп, окуучуларды окуу процессине жөндөйт жана мектеп тартибин сактоого көмөктөшөт. Үчүнчүдөн, бул окуучулардын теңдиги. Бирдиктүү жана токтоо форма балдардын ортосундагы социалдык айырмачылыктарды азайтып, кийим-кечеге байланыштуу атаандаштыкты жана материалдык абалга жараша басымдын алдын алат. Ал классикалык стиль тартипти бекемдеп, окуучулар арасындагы социалдык теңсиздикти азайтаарын белгилеген. Кечээ Орусия Украинага кол салганына 4 жыл болуп, бул согуш расмий түрдө улуу ата мекендик согушка караганда да узак согушка айланды. Ушул датага байланыштуу жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров атайын видео чыгарган жана ушул себептен 26 февралга Бишкек шаардык милициясына чакырылгандыгын билдирди. Украинадагы согуш башталганы активист Өндүрүш Токтонасыров тилектеш катары социалдык тармактарда пикирин билдирип келет жана жарандык активист укук коргоочулардын айтымында видеодо эч кандай мыйзам бузган учурлар жок. Дүйнөлүк коомчулук Украина элине суктанат жана таадим этет. Анткени Украина эли баардыгыбызга тынчтык эмне экендигин, көз карандысыздык үчүн күрөшө билүү эмне экендигин иш жүзүндө каармандык менен көргөзүп келе жатышат. Мен чын жүрөктөн каалайм. Украина жергесине, элине тезирээк тынчтык келсин. Ар дайым тынчтык болсун. Слава Украине! Перемога!
Активистке карата бул биринчи укук коргоо органдарынын аракети эмес. Буга чейин ошол сыяктуу акциялар үчүн расалык, этностук, улут, диний же аймак аралык кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, сот өндүрүш Токтонасыровду күнөөлүү деп таап, ага 100 000 сом айып салган. Токтонасыров 2022-жылы 17 мартта согушка нараазычылык билдирип, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына чыккан жана сот чечими менен 3 000 сом айыпка жыгылган. Ал эми убагында Куликов менен мамлекеттик тил темасында соттошкон блогер Айтилек Орозбеков жакында вице-спикер кызматынан кеткен Карим Ханжаза менен Эду Кайманаты менен белгилүү убагында Ташиевдин оң колу деп аталган Элдар Жакыпбеков менен байланышы бар деп айткандыгы үчүн коркутуулар түшүп жаткандыгын билдирди. Ал ошондой эле божомол менен УКМК кызматкери менен сүйлөшкөн аудиосун да жарыялаган. Сен Токтогулдан келесиң. Келгенде мага келип жолукчу. Сен алданай азыр провокационный видеолорунду чыгарып атпайсың. Провокационный видеолорун сен Эду менен Ханжазанын байланышы барбы жокпу сен возможно деп атсың. Возможно, байланышы бар деген Александровкада жана шайлоодо катышкан балдардын баары чалып атат. Эду менен тиги Ханжазанын мондай бизнестери бар, мындай кылган тигине Ханжазанын тиги кордук көргөндөрдүн баары чалып атат мага. А мен улуттар аралык кастыкты козуктай Чыңгыз Байке мен ал жерден бирөөнүн улутун атаган жокмун, баарынын аты жөнү, фамилиясы менен айтып атам го. Жок, түшүнүп атам. Айтылек сен мындай түшүнсөң. Азыр сен дуңгандар деп туруп, обобщенный чыгарып атпайсың. Мен дуңгандар деген жокмун, абай Чыңгыз Байке, дуңгандар деген жокмун. Жок. Сен сөз до конца укчу, Айтылек. Азыр Ханжаза дуңганбы? Билбейм улутун мен аны. Дуңганда ошондон межнас чыгарып атпайсың. Мен улутун айткан жокмун, билбейм мен анын улутун. Сен улутун айтпасаң дагы улутун билсек да, сен айтпасаң бакталары билет да, элдердин баары да дуңган экенин билет да. А мен неме айткан жокмун анын улутун мен. Жок, сен улутун айтпай эле кой, бирок дуңган да, ал дуңган болот да. Ал Эду менен байланышы барбы, жокпу, ал второстепенный вопрос да. Ал экөө бизнес кылабы, эмне кылат? Азыр все равно билет, ал бизнес кылганын дагы Эду азыр камалып жатат азыр. Ооба. А зачем аны сен? Ал чалууда божомол менен УКМКнын кызматкери деп аталган адам Орозбековду улуттар аралык кастыкты жаратып жатат деп күнөөлөгөн. Ошондой эле кийинчерээк блогер үйүнө аны издеп белгисиз кишилер келгендигин жарыялаган. Мурдагы мэрден калышпай иштөөгө аракет кылаарын айткан Ош шаарынын жаңы мэри Жанар Акаев эртең менен мыйзамсыз жерлердеги соодага каршы рейд өткөрүп, тиешелүү органдарга Тилеке Баатыр жана Кара Суу көчөлөрүн мыйзамсыз сатуучулардан тазалоону тапшырды. Акаев ошондой эле бул жаатта көзөмөлдү күчөтүүнү жана сатуучулардын жаңы базарга көчүрүүнү буйрук кылды. Мэр каттуу тартипти орнотуу жана сатуучулардын уюшкан базарларга көчүрүү зарылдыгын жарыялап, мыйзамсыз көчө соодасына мындан ары жол берилбей тургандыгын баса белгиледи. Заманбап мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беришибиз керек. А элдин бар ошол жерге барат. Тескерисинче соодаңыз туп заманбап мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беришибиз керек. А элдин бар ошол жерге барат. Тескерисинче соодаңыз ошол жактан көбүрөөк болот, көрөсүз. Баягы 2 миң үчүн эч ким барбайт. Буякта Эже, азыр мен сизди түшүнөм. Сиздин тиричилигиңиз бар, бала чакаңыз бар, анын баарын түшүнөм. Бирок шаарда биз темирдей тартипти орнотуп, заманбап мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беришибиз керек. Ошондой эле Жанарбек Акаев шаарды жашылдандыруу жана көрктөндүрүү боюнча ири масштабтуу пландарды жарыялады. Муниципалдык басма сөз кызматынын маалыматы боюнча шаарды кыдыруу учурунда ал 2026-жылга карата негизги максат жашыл, таза жана ыңгайлуу Ош түзүү үчүн болоорун баса белгиледи. Мэрдин айтымында ар бир керексиз дарак же бута кыйылышы анын жеке тынчсыздануусун жаратат. Анткени жашыл мейкиндиктер көлөкө, таза аба жана келечек муундардын ден соолугун камсыз кылат. Жанарбек Акаев шаардык кызматтарга көчөлөрдүн жана кароолордун санитардык абалын көзөмөлдөөнү күчөтүү, таштандыларды толугу менен алып салуу жана көрктөндүрүү боюнча жүрүп жаткан долбоорлорду аяктоо боюнча тапшырма берилгендигин белгиледи. Ош шаары ушул жашыл шаар деген мындай бир түшүнүктү пайда кылып, дайыма ошого аракет кылышыбыз керек. Ош шаарын мэри жашылдандыруу бир жолку демилге эмес, туруктуу шаардык саясат болуу керектигин баса белгилеп, Ош шаарын жашылданткан кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөөрүн жарыялады. Башкы прокурордун мурдагы орун басары Кубан Адыл уулу 12 жылга абакка кесилди. Аны Чүй облусунун Аламүдүн райондук соту бийликти басып алуу үчүн массалык башаламандыкка даярдаган деген берене менен күнөөлүү деп тапкан.
12 жылга эркинен ажыратты. Аны менен кошо камалгандагы 8 адам 8-13 жылга кесилди. Сот чечими менен бардыгы үй мүлкү мамлекетке да алынды. Эскерте кетсек, алар 2024-жылы 12 ноябрда Ички иштер министрлигинин 5 прокурордун мурдагы орун басары Кубан Адыл уулу баштаган жоон топ адамды бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен кармаган. Милиция алар шайлоо учурунда башаламандык уюштурууга камданып жүргөн деген маалымат тараткан. ИИМдин маалыматы боюнча алар улуттук спорт оюндарынын мелдештерин өткөрөбүз деп, бирок анын артында бийликти күч менен басып алууга даярдык болгондугу жазылган. Бул топтун уюштуруучусу деп башкы прокурордун мурдагы орун басары аталган. Милиция кармоо маалында курал-жарак, ар кандай жабдуулар, техника алынгандыгын билдирген. Кубан Адыл уулу Садыр Жапаровдун буйругу менен 2021-жылы августта башкы прокурордун орун басарлыгына дайындалган, 2024-жылы апрелде кызматынан алынган. Кечээ Кыргызстандын Улуттук банкы негизги пайыздык ченди 100% пунктка же болбосо 12% чейин көтөрүү чечимин кабыл алды. Чечим бүгүн 24 февралда күчүнө кирди. Улуттук банктын маалыматына караганда, бул дүйнөлүк жана улуттук экономикадагы учурдагы кырдаалды талдап чыгып, тышкы экономикалык чөйрөдөгү белгисиздиктин күчөшү менен мүнөздөлүп жаткандыгын белгилейт. Дүйнөлүк азык-түлүк рыноктарында негизги товарлардын баасынын өсүшү акырындык менен басаңдап жаткандыгы байкалууда. Бирок Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрүндөгү инфляция жогору бойдон калууда. Кыргызстанда да 2026 жылдын башынан 13 февралына чейин инфляция 1,8%, ал эми жылдык мааниде 9,16% түзгөндүгү белгиленет. Бул чечим эмнени билдирет? Негизги пайыздык чен бул банктар Улуттук банктан канча пайыз менен акча ала тургандыгын көрсөтөт. Эгер бул чен көтөрүлсө, экономикадагы акча кымбаттайт. Натыйжада банктарда кредиттердин пайызын жогорулатышы мүмкүн, башкача айтканда насие алуу кыйын жана кымбатыраак болуп калат. Ошол эле учурда депозиттердин пайызы өсүүсү мүмкүн, анткени банктар элден акча тартууга кызыктар болот. Улуттук банк бул кадамга инфляциянын жогору бойдон калып жаткандыгы үчүн барды. Баалар өсүп жатат. Улуттук банк бул кадамга инфляциянын жогору бойдон калып жаткандыгы үчүн барды. Баалар өсүп жатат, экономикада суроо талап күчтүү, керектөөчү кредиттер көбөйдү. Мындай шартта регулятор акча кредит саясатын катуулатып, экономиканы бир аз жайлатууну көздөйт. Максат баалардын өсүшүн токтотуу жана инфляцияны көзөмөлгө алуу. Кыскасы, ставка көтөрүлдү, демек акча кымбаттады. Бул элге жана бизнеске кредит алуу жагынан оорураак шарт түзүүсү мүмкүн. Бирок Улуттук банктын жүйөсү боюнча дал ушундай чара инфляцияны басаңдатып, узак мөөнөттө туруктуулукту сактоого жардам берет. Бул бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын негизгилери болду. Аны даярдап эфирге алып чыккан мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.